Тили кесилген эне. Касымжан адаттагыдай эле таң эрте туруп базарга келди. Ал соодагер эмес, уста да эмес, дүкөнчү да эмес. Колунан келген иши базардын тазалыгын кароо. Күнүгө эл келгенге чейин ал базарды тазалап коюшу керек. Эл уктап жатканда ишин баштабаса үлгүрбөй калат. Бир жолу дене табы көтөрүлүп, жумушка келе албай калганда базар чаң тополоңго түшүп, эскертүү алган жайы бар. Кандай гана аба ырайы болбосун, ысыкта, жаан чачында, аязда да ал базарды тазалап, таштандыларды чогултуп, чириген тамак аш калдыктарын, сынган идиштерди, эски чүпүрөктөрдү алып кетчү. Адаттагыдай бул күнү да таштандыларды чогултуп, оор баштыктарды ташып жаткан. Балдары азык-түлүккө келишкендиктен аларга нан, картошка, анан дагы бир аз эт сатып алып берди. Балдарынын бири: "Ата, эмнеге мынча көп иштейсиз?" деп сурады. Атасы ага жылмайып, чекесинен аккан терини арчып: "Анткени силердин менден жакшы жашашыңарды каалайм" деп кичинекейлерди жолго салды. Жыл өткөн сайын жумушу оорлодубу, айтор бели ийилбей, колдору титиреп, жайдын күнү да жөтөлү басылчу эмес. Базарда эл көп. Бир убакта эле адамдар үймөлөктөп калышты. Көрсө Касымжан эс учун жоготуп, кулап калган экен. Жанындагылардын жардамы менен өзүнө келип, жүрөгү ооруп, деми кысылып жатканын айтты. Аңгычаң дарыгерлер жетип келишти. Бирок жардам берүүгө кеч болуп калган экен. Уулдарын билимдүү адам кылам деген кыялын Касымжан орундата албай кете берди. Түшүк балдардын энесине түштү. Апасына жардам бергиси келип, балдарынын чоң болгон Жапар базарда соода сатык менен алектенген Аяш атасына жардам сурап келди. Атасынын досу күүжүн соода кылгандыктан ага жүк түшүрүүчү керек эле. "Жакшы болбодубу балам? Өзүм да жардамчы издесемби деп жаттым эле. Өзүң келип калганың өтө сонун болду. Эмиги акыңды эл катары берем. Иштей бер балам" деди. Жылдар өтүп, уулу кадимкидей соода кылып калган. Башында чынчыл иштеп, Аяш атасынын ишеничине кирип калды. Чындап ийгиликке жетишти. Күн сайын ошол эле жүздөр, ошол эле буюмдар, ошол эле кызыксыз сүйлөшүүлөр. Жапардын тапканы жупуну тамак ашка араң жетчү. Жаңы смартфон, модалуу кийимдер, саякаттоо кыялдары ишке ашпай тургандай көрүндү. Анан бир күнү баланын башына арам ой келди. Кожоюну болсо ак көңүл, бирок ишеничтүү адам. Соодадан кийин акчаны чанда гана эсептечү. А болбосо Жапар берген акчаны алып кете берчү. Күн сайын бир аздан алсам, эч ким байкабайт деп ойлоп, алгач 100 сом, анан 200 сом, анан кийинки күнү 1000 сомду байкатпай катып алды. Жакшы соода болгондон пайдаланып, кийинки күнү да 1000 сомду кымырды. Ошентип отуруп, күнүгө акча уурдаганды адатка айландырды. Эптей албай калган күнү кадимкидей көңүлү чөгүп: "Ой, сага эмне болду? Бүгүн шайың жокко?" деп суроо салгандарга: "Башым ооруп жатат" деп жүрө берди. Баланын мындай шумдук иши жарым жылга созулду. Аяш атасы ишенип алгандыктан анын акча уурдап жүргөнүн аңдаган да эмес. Бир күнү Жапар башы ооруп жатканын айтып, жумуштан 5-6 күнгө бошотууну суранды. Кийинки күнү Аяш ата сатууга өзү чыгып, сооданын өтө жакшы болгонун байкады. 4 күн удаасы менен өзү ойлогондон да жакшы соода болду. Жардамчы жок, эч жака чыга албай калды да. Айласы кеткенде видео көзөмөл орнотууга буйрутма берип, балдар аны бат эле орнотуп берип кетип калышты. Жапар текинден келген акчага кенен кийинип, кычырап, кайра базарга келип калды. Аяш атасы: "Ой балам, келдиңби?
Ырас болбодубу? Сага көнүп калган экенмин, шаштым кетти. Эми соданы жүргүзө бер, деп ордунан туруп кетти. Бала болсо кубанган түр көрсөтүп, ичинен ниети дагы бузулуп турду. Дүкөндүн ээси ишке алаксып, видео көзөмөл орнотулганын Жапарга айтпай калган болчу. Дүкөн ээсинин сыртка чыгышынан пайдаланып, мурда 1000 сомдон баштаган болсо, бул жолу бүтүн 5000 сомдукту кымтып алды. Кечкирип соода токтоду. Аяш ата үйүнө келгенден кийин баягы видео байкону орнотуп бергендердин түшүндүрүүсү боюнча телефонун чукулап отуруп, тартылган видеону көрүп баштады. Кызыктын баары мына эми башталды. Кийинки жаңы жумуш күнү Жапар базарга куунак келди. Адатта эрте эле ачылып калчу дүкөн бул күнү жабык турду. Бала Аяш атасына чалып, качан келерин сурады. Бир аз күтө тур деген жоопту уккан соң, дүкөн ээси видео байкону орноткондор менен план түзүп жүрдү. Шашпай басып келип, дүкөндү ачып берди да: "Сен сата бер, менин жумушум бар, келип калам бат эле", деп жылып кетти. Асмандан издегенин жерден тапкандай болуп, кожоюндун кеткенине бала өтө кубанды. Каалагандай кымырат экем деп мурдун көтөрүп турду. Аяш ата түшкө чейин беркилер менен болуп видео тартышты. Жапардын шылуундугун, ар бир кыймылын көрүп турушту. Алар түш оогондо келишип, тартылган тасманы Жапарга көрсөтүштү. Ууру бала эмне деп айтаарын билбей, тилин жутуп алгансып катты. Болор иш болду. Дүкөн ээси Аяш уулунун уурлугун жар салгысы келбеди. Маркым досуна сөз тийгизүүнү каалабады. Жөн гана ууру болсоң ордуң түрмөдө болот, адам болсоң асманың ачык болот, деп чөнтөгүнө катып алган акчаларды баарын чыгартып, Жапарды жолго чыгарып койду. Бул жолу колго түшүп, акчасыз калганы менен буга чейинки уурлуктары менен топтогон акчасы бир топ эле. Дагы бир таң атты. Күнүгө жумушуна шашылган Жапар төшөктөн турбай жата берди. Апасы кыжалат болуп: "Ай балам, эмне жатасың? Жөнөбөйсүңбү жумушуңа?" деди. Баласы эми ал жакта иштегиси келбей калганын, башка иш караштырарын айтты. Эненин жүрөгү сезгич келет эмеспи? Дароо башына ар кандай ойлор келди. Аныгын билейин деп базарга Аяшына жөнөдү. Күйөөсүнүн досу Эчак дүкөндү ачып, соода кылып жаткан. Баласынын жагдайын сурагычаң Аяшы өзү сөз баштап калды. "Уулуң жакшы эле иштеп жүргөн, бирок аны акча азгырып кетти. Бул акча деген мийизи курч бычак сыяктуу. Аны акыл менен колдонсоң жардам берет. Андай кылбасаң эртеби кечпи өзүңө сайылат", деди. Байкуш эне бети кызарып, жерди тиктеп турду. Дал ушул базарда ак эмгеги менен иштеген маркум күйөөсү эсине келди. Анан бир жака шашкан адамдай түр көрсөтүп: "Түшүндүм", деди. "Атасына сөз тийип калбасын, Аяш", деп коюп жыла берди. Күндөр өтө берди. Жапар жумуш издемиш болуп, үйдүн чоң катары же жумуш таба албады. Солоктогон. Энеси болсо мектепте тазалоочу болуп, иштеп тапканын бара-бара тамак ашка жеткире албай калды. Кеч кирип калган. Бир күнү Жапар үйдөн чыга калып эле кошунанын тоок кепесине кирип, болгон жумурткаларды уурдап келди. Энесинин башка айласы жок болгон үчүн ал жумурткалардын кайдан келгенин сураган жок. Анткени уулунун кошунаныкына киргенин артынан жашырынып барып көргөн болчу. Ары бери бышырып балдары менен жеп алышты. Ошол болду Жапар кошуналарды улам жаңыртып, түнү да күнү да ыңгайына карап жумуртка уурдаганга көнүп калды. Энеси да уурулукту уланта бер дегенге келтиргенсип, такыр кой деген жок. Айылда уурулук менен аты чыккан, өзүнөн 2 жаш улуу болгон Канатка жолугуп калып, Жапар аны менен сүйлөшүп калды.
«Үй анан, эмне иш кылып жатасың? Же иш керек болсо айт, чогуу иштейбиз», деди Канат. «Иштеле жок, болсо айт». «Иштейм десең иштешебиз, бирок уч качкан соң кайра түшө турган болбо», деп Канат анын далысынан таптады. Макул болгонсуп Жапар башын ийкеди. «Андай болсо кечинде эки талдын жанына кел. Ишти баштайбыз. Бирок эсиңде болсун, кайра артка жол болбойт». Экөө келишкен соң Жапар караңгы киргенге чейин үйүнө барып турайын деди. Айылдын четинде эки чоң адамдын кулачына батпай турган эки тал өсүп турар эле. Бул дарактар айтуулары боюнча бир кылымдан бери жашап келет. Алардын көлөкөсүндө нечендеген майрамдар өтүп, жергиликтүү элдин жолугуучу жери болуп калган эле. Адамдар бири-бирине эки талдын жанында тура тур деп калышчу. Сүйлөшүлгөн боюнча шам намазына азан айтылгандан кийин Жапар ушул жерге келди. Канат болсо дагы бир шериги менен күтүп турган экен. «Кел, жакшы кечикпей келдиң. Ишке даярсыңбы?» деди Канат. «Келдимби? Демек даярмын». «Андай болсо таанышып ал. Бул аскер. Бул портер да ушунуку. Ишеничтүү досум. Ишене берсең болот. Башкысы сатып кетпейт сени», деп Канат экөөнү тааныштырды. Аскер Жапардын колун катуу кысып, «Баары жакшы болот», деди. Эл тынчып уйкуга кеткенге чейин Канат ала келген сыраны ичип отурушту. Анан план боюнча аскер сөз баштап: «Азыр Кадыр Алынын короосуна барабыз. Иттери бар, абайлагыла. Бирок мен барган сайын аларга нан ыргытып көндүрүп койгом. Анын иттерин мен алаксытып турам. А силер болсо короого кирип, бирден койду желкеге салып, акырын көтөрүп чыгасыңар», деди. «Мен койду көтөрүп көргөн эмесмин. Болбой калсачы», деди Жапар. «Алың жеткенин көтөр. Эптеп алып чыксаң болду. Портерге ыргытабыз да качабыз», деди. Биринчи жолу мал урурлукка чыккандыктан Жапар коркуп турду. Бирок бузуку ою алдыга сүрөй берди. Бул жумурткадан уланып, чоң уурулуктун башталышы эле. Ошентип, баягы ак эмгеги менен базарды тазалап жүрүп өлгөн Касымжандан калган жетим бала Жапар эки ууруга кошулуп, 12 айда тажрыйбалуу ууруга айланды. Тегеректеги эл журтту сыздатып бүтүштү. Короосу малга толо байлар бул жакта турсун. 5-6 кой менен жашоону араң улап келе жаткан байкуштарды да аяшкан жок. Ананда акчаны көп кармап, анча-мынча малга кызыкпай калышкан. «Эртең сага жаңы иш бар, колуңдан келет. Болгону бир аз шамдагай бол», деп Канат Жапарга өзүнүн максаттап койгон ишин түшүндүрүүгө киришти. «Деги адам өлтүрбөймүнбү? Өлтүр дебесең эле болду. Калганын баарын жайлайм», деп Жапар күпүлдөп турду. Кеч кирип баштаганда уурулар болжоп койгон жерге келишти. Чоң көчөнүн аягында бензин алып саткан ишкердин үйүнө тосмосунан ашып киришти. «Коркпой кире бергиле. Бүгүн бул жерде эч ким жок. Тез кирип, ишти тез бүтүрөлү», деди Канат акырын үн менен. Жапар ага кызыгып: «Сен кайдан билдиң бул жерде бүгүн адам болбошун? Биздин иште ол жолу болуш үчүн ойлонууга, изденүүгө, иликтенүүгө туура келет. Оңой дейсиңби? Бул үй менин досумдун кайнагасыныкы. Алар бүгүн тойдо», деп Канат кыйратып жаткансып түр көрсөттү. Буга чейинки уурулуктарда Жапарда такыр аял сезими болчу эмес. Бул жолу негедир бирөөгө зыян келтирип жаткан үчүн өзүнө өзү нааразы болгондой боло түштү. Ичинен: «Мен деген ууру болмок эмесмин. Жокчулуктун көлөкөсүндө чоңоюп, бара-бара ууру болуп кеттим. Жүрөктүн таш боорлугунан эмес, ачкачылыктын айынан ууру болдум. Ач калган жырткычтай болуп, курсагым ачканда, аны тойгозуунун айласынан улам. Ууру болуп калбадымбы?» деп өзүнөн өзү үшкүрдү. Бирок уурулук жеңилдик алып келген жок. Арам жол менен тапкан акчаны каалагандай иштетип, кутула албас ооруга, жабышчаак күнөөгө көмүлдү.
Ал кооптуу жолго түшүп баратканын жакшы түшүнчү, бирок өзүн токтото алган жок. Ачкачылык жана үмүтсүздүк аны алдыга карай караңгылыкка айдай берди. Бул жолу да шериктери менен үйдү аңтарып, акча таба алышкан жок. Сейфтин ичинде саргарып калган сүрөттөр менен кагаздарды гана көрүштү. Үйдү тоз тополоңго айлантып, олжосуз кете беришти. Канат тиштенип, кайнагасы кыйын адам көрүнөт. Акчаны үйүндө сактабайт экен. Кеттик, деди Канат. Күндөрдүн биринде кичинекей шаарда төбө чачты тик тургузган окуя болду. Шаардын борборундагы жайлуу кафеде каракчылык орун алды. Канат кассирди алаксытып турганда, Жапар кассадан ири суммадагы акчаны уурдап кетти. Кафе дүрбөлөңгө түшүп, мында тамактанып жаткандар таң калып карап турушту. Бирок кылмыш жазасыз калбайт да. Кафеден дароо чыгып кеткен Жапарды мындагылар милицияга кабарлашты. Укук коргоо органдары ыкчам аракеттерди көрүп, окуя болгон жерге келишти дагы өздөрүнүн тергөө иштерин улантышты. Видео көзөмөл камераларынын жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнүн жардамы менен милиция кызматкерлери тез арада кылмышкерди аныкташты. Ал мурда уурулук үчүн соттолбогон Жапар болуп чыкты. Ууру кармалып, милиция бөлүмүнө жеткирилди. Сурак учурунда Жапар: "Кылмышымды мойнума алам. Мен каржылык кыйынчылыктардан улам ушундай ишке бардым", деди. Бирок анын актануусу жардам бере албайт болчу. Шаардыктар кылмышкердин кармалганын билип, тынч жашап калышты. Көп өтпөй уурулук иши сотко өттү. Жапар менен кошо Канат дагы, берки портери бар 3-чү шериги дагы торго түшкөн. Сот залында кырдаал курчуду. Жапар соттун алдында коркуп турду. Ага сөз берилгенде: "Урматтуу", деп баштады Жапар. "Мен уурдайын деген эмесмин. Бирок мен уурулукту баштаганда апам мени токтоткон жок. Дайыма акчабыз жок, кетейбиз дечү. Бир нерсе уурдап үйгө алып келсем, жардам берем деп ойлогом. Мен үйдөгүлөрдүн курсагы ток болгонун гана кааладым." Анын айткан сөздөрү соттун жүрөгүн сыздаткандай болду. Бала сөзүн улады. "Мен бул туура эмес экенин билем, бирок эмне кыларымды билбей калдым. Апамдын канчалык мээнет кылганын, анын кандай оор экенин көрдүм. Үйгө бир нерсе алып келсем, мынчалык кайгырбайт деп ойлодум. Мен жөн гана ага жардам бергим келди." Сот ойлонду. Анан ууруларга карап: "Түшүнөм, сен апаңа жардам бергиң келген. Бирок уурулук менен жардам берем дегениң туура эмес. Сен буту колуң соо экен. Үй бүлөгө жардам берүүнүн башка жолун табышың керек болчу", деди. Тергөөдө такталган уурулуктар боюнча сот Жапарды эркинен ажыраткан чечимди кузду. Акыры бир күнү ушундай тагдырга туш болорун Жапар сезип жүргөн. Ошол саат келди. Кандай жазаны алганын уккан соң Жапар сотко кайрылып: "Жок дегенде апамды бир өөп алсам болобу?" деди. Соттун уруксаты менен апасынын жанына келип, апасын өптү да: "Эми сизди көрбөйм, апа. Кызыл тилиңизден өөп алайын, чыгарыңызчы", жаманды ойлобогон энеси: "Ой, ботом, апасынын тилинен да өпчү беле, кой", деди. Баласы күтүп, элдин баары карап калганынан тилин чыгарары менен тилинин учун тиштеп баласы үзүп алды. Апасы эмне болгонуна түшүнбөй, ач кыйкырык салып ыйлап калды. Оозунан аккан кан баарын булгады. Сакчылар дароо аны кайра темир торго киргизип салышты. Сот Жапардан эмне үчүн өз апасына кол салганын сурады. Көздөрү карышкырдыкындай болуп жанып турган уур бала: "Апа, мен айыптуумун, бирок айыптын көбү сизде. Мени уурдаба деп тыйбадыңыз. Кайра уурдап келе бер дегенсип, мен алып келген жумурткаларды унчукпай жеп жүрдүк. Баарыбызга жедирдиңиз. Күнөөнүн баары ушул кызыл тилде", деп канга боелуп жерде жаткан апасынын тилинин учун тиктеди. Ошентип
Dagı bir kılmış iş açılıp Japar türmöge ketdi.